Урматтуу партнерлор, биздин бир партнерубуз 7000 рубльдук чоң хемахимди ичип баштаганда колу аппак ушундай ала болчу да. Бирок биз доо тартпай калыптырбыз, бирок ушундай аппак болчу, караңыздар. Андан кийин хемахим ичкенден кийин эртеси ушинтип бир аз дөмпөйүп баштаган, караңыздар. Дөмпөйгөн, эртеси гана тартып жөнөттү бизге. До бир күн гана разницасы, тартпай калдык да. Андан кийин бул көбөйүп отуруп аллергия болуп кетти да, мынтип кытышып, көбөйүп, суу чыгып, өтө страшный болуп кетти колучу. Мына караңыздар. Анан биз токтотпоңуз дедик. Себеби дегенде хемахимде жазылган аллергия берет деп. Бирок бул аллергия берген эмес, бул жерге гана. Если аллергия бергенде толук денеге чыкмак, бетине чейин чыгып кетмек да аллергиячы. А бирок бул эжебиздин ушул колунда кайсыл жеринде ак ала бар болсо, ошол колуна гана чыккан, башка жери таптаза болгондуктан хемахимди токтотпой ичиңиз дедик. Андан кийин бир аз айыгып баштады колу, көрдүңүздөрбү? Уже айыгып баштады кайрадан. Токтотпой эле ошол күнүнө 2 стиктен иче берди. Сиздер деле ушундай болуп кала турган болсо, карап көрүңүздөр. Денеге жайылып кетпеген болсо, токтотпой иче бериңиздер. Эгер денеге жайылганда, анда курамындагы кайсы бир чөптөн аллергия берди десек дагы болот да. Андан кийинки колу эми баягы аппак болчу го башындачы. Азыр эми теринин өзүнө окшоп калды. Көрдүңүздөрбү? Эми жакынкы күндө дагы тартып сизге сонун результат көрсөтөбүз.